Александр, как на ваш взгляд, какой самый главный плюс работы и сотрудничества с нашей компанией для наших водителей, на ваш взгляд? Азыркы күндө эң чоң плюсубуз бул водительдердин регистрациясын кылып берип атканыбыз. Документтерин аты бүтүрүп, регистрация жильего чейин вопростарын чечип бергенбиз. Ооба. Итак, может, какие-то для наших зрителей, точнее клиентов в нашем будущем, настоящем, какие-то пожелания, там, советы? Биздин клиенттерге эмне дейт элек? Салонго келиңиздер, же выкупка, же арендага машина алам десеңиздер, эч кандай документ тууралуу кыйынчылыктар болбой эле келип өзүңүздөр машинаны тандап алып чыгып кетсеңиздер болот. Здравствуйте. Ассаламу алейкум. Я хотел спрашивать регистрацию в виде выкупа и аренды. Кыргызстандан болосуңарбы? Ооба. Если честно, мен эле билген эмесмин силердин мындай услуга экенин. Азыр угуп алып, мен да мындай орустар айткандай приятно удивлен дейт го, ушундай кызара менен силерди элдер буюрса колдоп эметип кетсе, жанагындай айткан ой максаттарга жетишсекчи жакшы болуп кетет. Анда жакшы болот. Ошол. Бүгүнкү күндө в основном 90% машиналарыбыз первоначальный взностору 100-150 миң. Сиз бир эки сөз сүйлөп кетпейсизби? Ушу парктан алып атат турбайсызбы сиз, келип машина, уже бул биринчи эле жол эмес дейт го, Бул арендага, азыр арендага сүйлөп эле койсун. Эми сүйлөп коңуз да эчтеке болбойт пакет. Чейме көрсүн да. Мана мен реальный клиентмин, акчам бар, машиналарды көрсөткүлө. Оюштенчилик ушул жерде машиналарды көрүп, резина барбы жок, пробеги канча, состояние канча, минип көрүп ушул жерде айтат. Всё, мен алдым, оформляйте, не оформляйте, короче. Ошондо итог. Надежда на то, что азыр грузовойлор биригип туруп, бизге бир Бул Абайды барыңар эле тааныйсыңар. Абай ушул жерде иштейт экен постоянно. Полный эмени обслуживание жакты карайт экен, аренда, выдача, прием, бүт ушул Абай сен карайт экенсиң, Всё. Абайды тааныйсыңар. Абай өзүң тааныштыра кетти бул машиналар жөнүндө мекендештерге. Бизде аренда боюнча экономдор 1800дөн, комфорттор 2,5 миңден, комфорт плюстар 3 миңден башталат. Халал FCM 3 миңден 7,0. Бизде процент жок, 2, 3, 4, 5 деген процент жок. Бул жакта фиксированный ценалар. Эгер процентке алмаштырсаңар 1,5%, 2ге жетпейт даже. Условия депозит 10 миңге чейин эле чогулат. Депозитти 40 күндөн кийин эгер штрафы жок болсо, башкасы жок болсо, сразу возврат кайтарып беребиз. Эгер эгер возврат кайтарылбады ушул парктан, жанагындай болду десе, сизге жазсын, пожалуйста, келсин мага ишенбесечи, сизге жазсын. Мен баарын кайтарып берем. Анан кийин биринчи мен номерим калтырып кетем. Сразу эле праваңарды жөнөтүп койгула. Ассаламу алейкум деп туруп эле праваңарды жөнөтүп койсоңор, мен силерге Ооба же жок деп жоону проверка кылып туруп, ооба же жок деп коем. Ата мага кетчикке сурайт да. Мондай условиялар кандай, мондай деп. Негизи өзүң таксиде иштеп билип калдың да, кээ бир мекендештерге без причинада эле жазып салат. Ооба, мен просто эме кылам да, сортировать этем да. Кээбирки парктарды мен билем точно. Кандай жөн эле жерден эле жазып койгондорчу. Алардын бойлун карайм дагы, бир комментарий болсо, же мындай кичинекей эле комментарий болсо, пожалуйста, келе бер алып кете бер дейм. Агер мындай грубый комментарий болсо, пожалуйста, 20 миң депозит таштап кой, алып кете бер машинаны. Анан 1-2-3 күн анан косякка кирип калаткан болсо, андай водительдерди сразу алып коебуз машинаны. Просто эми биз дагы постоянно минуска кирип иштей бербейбиз да. Стандартный депозит баарына 10 миң, Баарына 10 миң, ооба. Комфорт плюс, эконом баарына. Просто 1000ден чогулат, 10 күнгө чейин эле снимать этилет. Анан кээбиркилер айтат, 200 рубльдан кылып койсоң болот, анан 100 рубльдан. Просто мурда ошондой болчу, 100 рубльдан, 200 рубльдан кылып коет элек. Бирок азыркы штрафтарды билесиз өзүңүз. Бир эле неуплаченная парковка бул 25 миң болуп кетти. 25 миңди ал даже 10 миңге жетпей калат. Эгер жөнүндө таштап кетсечи, ошол. Абай эми таксист болгон мындай эле тааныйсыңар, билесиңер мекендештер. Келсеңер прямой Абай менен сүйлөшөсүңөр да биякта. И полный таза так иштесеңер, Абай деле нормальный условия кылып берет. Өзү постоянно биякта, Всё, Абай номерлерин жазып кетем мекендештер. Аренда боюнча, выкуп боюнча полный ушул чечип берет Абай.
выкуптун баалары 100 миңден башталат, 300 миңге чейин барышы мүмкүн. Зависимости машиналардын состояниялардан, классыга карап. Аны отдельно ар бир клиенттер индивидуально чалышса, көрсөтүүнү айтып бере алабыз. Пробег состояние полное. Да, потому что в среднем любой машиналары, БУ жаңылар 100дөн башталат и 300ге чейин барат да. Бүгүнкү күндө в основном 90% машиналардын первоначальный взностору 100-150 миң. Халалдыкы, например, канча болуп калат примерно? Бул, по-моему, если мен адашпасам 99 миңден 26 ай, 99 миңден 26 ай. По-моему, 100-150 миң, точно айта алам, офистен 100 миң первоначальный взносу болуш керек. Мунун эмеси Комфорт Плюска дагы канча срогу бар булардын азыр? 5 жыл. Жок, дагы 4 жыл жүрөт. 4 жыл бар, 4 жыл срогу бар да Комфорт Плюста. Но мен мындай салыштырсам 99 миңден аренда да, 3300дөн Комфорт Плюста. Выкуптун условиясы. Поэтому биздин ар бир машиналарыбыз ушундай аренда плюс-минус деле болуп чыгат баары. Машинанын салондорун мекендештер билесиңер де, барыңар эле күнүгө эле айдап жүрөсүңөр да. Машинанын салонун көрсөтпөй эле коюп, мындай примерно көрдүңөр, билеттер. Вот Exit LX-те же болбосо, Exit LX-тер то же самое. 99 миңден то же самое, 26 ай, по-моему, булар дагы. Exit LX бир машинаны ачсаң, күрүшүнө. Ключевой доступтары бар, просто жакыныраак барсаң ачылат. Exit айда электер, байкелер, мына Exit'in салонун көргүлө, бул эмел экен, мындай. 10 Pro Max экен да, Кожа, рожа, бандай, электрорегулировка сиденьялар, жанагы сенсорный приборный панель, круиз-контроль, мультируль, там, задний вид камера, круговой парктроник, электропривод, багажник. По-моему, таксиге вообще любой багажникти бактан отуруп туруп ачып жаап эле коесуң, машинаңдан чыкпайсың. Аэропортторго келсең, иногда чыккың келбейт. Оор эмеде. Выкуптун условиясы кандай болуп калат ушундай Exit? 99 миң 26 ай. 99 миң 26 ай болот экен бул Exit эле. Ошол экономдорго машина кенен элеби азыр мекендештер? Аризон, жүрү Аризон. Жүрү Аризон. Мындай да, силер байкайсыңар, мен көп таксистерде эме рекламаңызда болгондой болуп турат да. Машинанын жарымдан көбү бузукта уже, не в состоянии машиналар болуп парктарда. Барсаң реальности бүт. Ичим ачышпай туруп андай же ошондой паркпы, же кандай болот деп ойлоп каласың да, эмнеге андай көп машина турат деп. Максимальный, панорамный крыша. Ариза 8, бул причем не просто максимальный комплектация, бул еще жанагы азыркы аризалар, арканкы сиденьялар комфорттуу эмес, башкача кылып коюшкан. Бир, экинчиси азыркы аризалар жаңылар 149 аттын күчү менен чыгып атабы? Булар 186. Вот. Бул эле эмеге кете береби выкупка? 115 миңден 36 ай. 115 миңден 36 айга. 36 айдан 26 ай тоже. 26 ай. Первоначалка. СВМ первоначалка бияқта 200 миң болот, по-моему. Аризонука 200 миң первоначалка. Можем посмотреть? Да? Бул азыр ошондо канча пробег менен кетип атат? Пробегтер в среднем 50 миң, 80 миң, 40 миң. Каталог 120, 7. Пробег, короче, 120-га чейин экен да пробегтери. 50дөн 70, 80. Оставь, ладно, оставь, потом найдем. Аризон максимальный комплектациясы эми уже буну баары эле кызыгып көрүп бүттүңөр да, максимальный кандай болот билесиңер жигиттер, аны эми айтпай эле коеюн. СВМ G01 вообще без пробега эле. Кстати, кече Питерде СВМ бир машина занят эсиңдеби? Бул уже сатылыптыр. Кетпи, бул уже сатылыптыр. Биздикилер эле алдыбы мекендештер эле? Питерден келет. Питерден келип алып кетти. А так наличие бар дагы, СВМ. Булардын объему канча болот ат ушундай СВМ? 1.5 турбо. 1.5 турбо, Китайстар бар эле азыр машиналар уже 3-4 жылдан бери 1.5, 1.6 кылып чыгарышат. Экономичный болот.
выкупка алганда комплектация резина там бонус кошуп бересиңерби? Есть машиналар резинасы бар, резинасы жок машина. Индивидуально ар бир машинаны сүйлөшүп көрүшүбүз керек. Бизге клиент бияка келип, мана мен реальный клиентмин, акчам бар, машиналарды көрсөткүлө. Офистен чыгып ушул жерде машиналарды көрүп, резина барбы жок, пробеги канча, состояние канча, минип көрүп ушул жерде айтат. Всё, мен алдым, оформляйте, не оформляйте, короче. Вот. Примерно ушундай. Уктуңардан мекендештер аренда выкуп арендага что-то машиналар дагы барбы жокпу? Да. Аренда. Ну, арендага если чалып туруп машина керек болсо обязательно чала бергиле. Неме кылабыз? Список кылып туруп конкретно прямо под человеком можем выводить. Жаңы машинаны арендага, допустим, клиент келип туруп, мен точно минем, регистрациям керек, жатаканам керек, документим официальный болуш керек, аренда рынокто эле болуш керек десе, без проблем жаңы машинанын пакеттерин менен алып чыгып беребиз. Отурат, подключение кылабыз, жумушка чыгып кетет. Жатаканасыз көрсөтөбүз, документтерин беребиз. Все четко. Ишке даярдап берет экенсиңер. Только иштеш керексиңер да, жигиттер. Ана мындай болуп калды, тигиндей болуп калды деген уже окшошпойт экен да. Ну, здесь да. Полный даярдап беришет. Все. Так что получается bizde аренда, получается постоянно бар болуп калып ошондо. Если честно, мен деле билген эмесмин силердин мындай условия экенин. Азыр угуп алып, мен да мындай орустар айткандай приятно удивлен дейт го, ушундай. Ушул даража менен силерди элдер буюрса колдоп өмөтүп кетсе, жанагындай айткан ой максаттарга жетишсекчи жакшы болуп кетет. Анда жакшы болот да. Ошо. Ти бир жерде о клиент өчүрөт. Ти сүйлөшүп албайсыңбы? По тебе Биринчи эмес машинасын алып чыгып отуруп, ассалам алейкум. Байке, сиз бир-эки сөз сүйлөп кетпейсизби? Ушу парктан алып атат турбайсызбы сиз, келип машина, уже бул биринчи эле жол эмес дейт го, Бул арендага, азыр арендага. Сүйлөп эле койсун. Эми сүйлөп коңуз да эчтеке болбойт, байке. Эме көрсүн да. Не боюнча? Ассалам алейкум деп келиңиз. Алейкум ассалам. Байке, сиз бияктан азыр машина алып чыкканы келдиңиз, выкупка. Выкупка машина чыгаргам мен. Чыгаргансыз уже буга чейин, Эмне машина чыгардыңыз эле? Документин күтүп атабыз. Комфорт плюс чыгардыңыз беле? Комфорт. Комфорт чыгаргансыз. Kia Cerato. Канча жылда чыгардыңыз? 3 жылда. Полный таза, эч кандай эме менен жок. Мындай Жакшы буюрса. скрытый эме жок. Полный, как условия боюнча алып чыктыңыз, Жалып жок. биздин YouTube каналда барбы видео 3 жыл мурун Cerata'ны берип атканыбыз? Ал кайсы бир блогерде бар, эмеден тартканбыздан Бернардскийден. Короче, ушу машинаны берип атканымда видео бар да, 3 жыл мурунду. Да, кайсы блогер? Если что, банда нарезка кылып тартып жөнөткөнгө аракет кылабыз. Что ссылкам бар. Элдер көргөндөр может бар болуш керек. Тез өтө берет экен. 3 жыл батылып өтүп кетти да. Cerata'ны кутулуп койдуңуз уже, полный чыгарып алдыңыз. Азыр документин күтүп атабыз. Азыр кайра эле ушул жерге келдиңиз, кайра. Пока документ чыкканча арендага машина алып айдап турайын. Ошо дальше ойлонум. Бирок алдыда кайра эле выкуп алайын деп атасыз. Да. Жакшы байке. Алсаңыз ийгилик. Элдер мына бул чисто случайно көрүп калдым бул жерден бул байкени. Келип алып атыптыр выкупка. Азыр сенин көрчүлөрүң бетте бизди экөөбүз көрүп алып, бул экөө отуруп алып, договор кылып карасаң, лизингти бүткөн адамы дагы биякта экен. Ойлойт, непременно ойлошот, бирок билбейм, байкелер, жигиттер, мен как она если тарттык бияктычы, бияга андай договордон жок, просто келдим, мен өзүм суром бердим, бул байке өзүнүн эмесин ответин берди, как есть, полный. А так жанагындай договорду билбейм, кайсы эмеден көрдүңөр эле көрсөтүп эмет берген. Бул байке деле айтып атат, конкретно мен менен иштешем деп келген адамга мени менен договор заключать эткенге полный время, полный информацияны конкретно түшүндүрүп айтып берип көргөзүп берет. Иштейм дегенге анан жөн эле келип алып мен силердин немеңерди көргүм келип атат деген андай болбойт. Конкретно келип, могу байке окшоп машинаны алып чыгып кете турган болсоңор, анда полный ачык, прозрачный айтып түшүндүрүп көрсөтүп бересиз, Ооба, конечно. Блин, убакыт ушундай өтө берет экен да. Өтөт, прикинь. Экөөбүз бүгүн интервью боюнча, бирок как есть тартыш интервью ушундай болду да, бул жер ачык эле болду, жигиттер, байкелер. Ничкандай, ничего заранее подготовленный, менде ответтерим жок эле. Мен сага вопростарымды дагы вот на ходу өзүң көрдүң, отуруп жатырып анан кийин задавать этип аттым. Из нашей беседы. Оздон автоматтан чыккан вопростор болду да, заранее болгон видеону биз азыр 20 мүнөттүк кылып батырып коймокпуз полный. Как она есть келип, мону сүйлөйбүз болуп кеттик деп. Бул жагы ошон үчүн узак болуп кетти да бир аз. Ошондо итог.
надежда на то, что азыр грузовойлор биригип туруп, чыгып туруп бизге бир көрсөтөбү, бизге сен кандай болуп экен комментарийлерди окуп, комментарийлерге мен дагы сиз да жооп берип койгонго аракет кылабыз. Ал биринчиси, экинчиси биздин компаниябыз көргөнүңөрдөй любой проектке, любой комментарий, любой интервьюга даяр. Үчүнчү, чоң рахмат еще раз баарыңарга. Салам алейкум туугандар. Салам алейкум.